Адам баласы дүйнөгө келгенде ал жалгыз төрөлөт, эчтекеси жок болот. Аны ата-энеси, туугандары шейшепке ороп, анан кийим сатып алып берип, алып келет үйүнө. Анан барып заман өтүп 30 жыл 40 жыл өткөндөн кийин ал адам байый баштайт. Байы, малы мүлкү болот, үйү болот, аялы болот, бала чакасы болот, буюмдары болот, оокаттары болот. Бүт бардыгы акырындык менен болот. Демек адам баласы дүйнөдөн келгенде жалгыз эчтекеси жок келет. Аллах субханаху ва таала вактылуу ал адамга байлык берет. Ал вактылуу берилген байлык бул аманат. Бул аманат Аллахнын рахматы. Байлык бул дагы Аллах субханаху ва тааланын берген неаматы, чоң рахматтарын бирөөсү. Вабтагу мин фазлилlah. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала Аллахнын рахматынан издегиле, талап кылгыла деген. Ошон үчүн мал мүлк халалдан келген болсо Аллахтын неаматы. Уламалар айтат: "Ал-малул халал хисабун ва харамуху азабун" дейт. Эгер мал халал жол менен келген болсо, ошонун эсеп китеби болот. Ал эми харам жол менен келген болсо, ал не болот? Азап болот деген. Ошон үчүн дүйнөдө Аллах таалам бизге 60 жыл, 70 жыл жашаганга байлык берет. Аны байлыкты алып алып, кутурсун, жыргасын, ойносун деп бербейт. Ошол байлыгы менен ахиретин курсун, дейишини курсун, Аллахнын берген неаматтарыны туура пайдаланып, Алла көп неамат берген болсо, өзүнөн башка дагы махлукка, инсандарга, адамзатына пайда берсин деген максатта берет. Демек байлык бактаныш үчүн, бирөөгө көрсөтүш үчүн, рыя үчүн бериле турган нерсе эмес. Өзүңдү туура пайдаланып, башкаларга дагы пайда бериш үчүн берилген чоң неамат.